Дальше не пойдем? Ну, надеюсь, что... О! Закрывайте оператора. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 майда Москва шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышууда. Күн тартибинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында интеграцияны тереңдетүү маселелери, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин тар курамындагы жыйыны башталаар алдында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларынын чогуу сүрөткө түшүүсү болуп өттү. Андан соң жолугушуу делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда кеңейтилген курамда уланат. Эске салсак, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңеши Евразия экономикалык биримдигинин жогорку органы. ЭЭПке Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан жана Россия кирет. 2023-жылы биримдиктин органдарына Россия төрагалык кылууда.